Бишкек шаарындагы ботаникалык бак илимий изилдөө институту реконструкцияланат. Бул тууралуу өткөн ишембиде президент аталган ботаникалык бактын ишмердүүлүгү менен таанышуу маалында айтылды. Алат Улаевдин бул жолку чыгарылышында ушул теманын айланасында сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Студияда кызматта мен Амантур Шергазиев. Биздин суроолорубузга Энвер Гариев атындагы ботаникалык бактын директорунун милдетин аткаруучу Гүлайым Дөңбаева жооп берет. Саламатсызбы? Гүлайым Чындабековна, студиябызга кош келипсиз. Өткөн ишембиде президент ботаникалык бактын ишмердүүлүгү менен абалы менен таанышты. Ал жерде ушул президенттин администрациясынын кызматкерлеринин ишембилиги дагы болду окшойт. Буга чейин ботаникалык бактын айланасында талкуу болуп жүрдү эле, талаш дагы болуп жүргөн. Бишкек мэриясына өтүшү керек, академиянын балансында калыш керек депчи. Маселе кандай чечилди же кандай чечиле турган? Президент ал жердин абалы менен дагы таанышты. Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Саламатсыздар. Биринчи кезекте биздин республиканын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровго ыраазычылык билдиребиз. Себеби өз көзү менен көрүп, ошол жерде биздин ишмердүүлүгүбүз менен таанышып, биздин жааматтын атынан, өзүмдүн жеке атымдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Эми 18 мартта келип ал жерде биздин чыныгы акыбалыбызды көрүп, келечектеги боло турган реконструкциялык планыбыз менен таанышып жеринен, андан тышкары ошол ботаникалык бакта кандай илимий изилдөө иштери жүргүзүлүп жатат, анын натыйжалуулугу, пайдалуулугу, илимий мааниси менен таанышып, андан тышкары ошол негизги биздин көйгөйлөрүбүз менен да жеринен таанышып келди. Макам боюнча кандай чечиле турган эми? Макамы боюнча илимий изилдөө институт катары калат, Улуттук илимдер академиясынын базасындагы бир курам катары калат деген сөзүн баса белгилеп кетти. Реконструкцияланат деген маселе айтылып атат. Каражат каяктан карала турган, пландар кандай дегиле? 18-деги көрсөтүлгөн реконструкциялык план бул 2018-жылы Бишкек шаарынын курулуш кеңешмесинде бекитилген. Ал атайын процедура. Ошол аймактагы боло турган иш-чаралар эгерде пландаштырылса, куруу боюнча пландардын баардыгы ошол кеңешмеде бекитилет. Биз ал планды түзүүдө Американын Миссури ботаникалык багынан, Россиянын Тверь ботаникалык багынан жана Англиядагы Кью ботаникалык бактын адистери келип, биздин адистиктер менен биргеликте ошол 150 гектардын аймагында ботаникалык бактын структурасын, келечегин кандай көрөбүз, ал кандай милдеттерди, функцияларды аткарат деп ошол иш-чаралардын тегерегинде ошол 18 марттагы көрсөтүлгөн пландын эскизине иштелип чыкты. Анын ичинде коомчулукка маданий массалык иш-чараларды өткөргөнгө, билим берүүчүлүк иш-чараларды өткөрө турган атайын объекттер дагы бар. Бул интерактивдүү музей, бул амфитеатр, студенттер, окуучулар үчүн атайын ылайыкталган ачык асмандын алдындагы сабак өтүүчү чатырча, кышкы бак. Негизги курула турган ботаникалык бактын объектиси катары курула турган ошол бир нече объекттерибиз бар. Мамлекет тарабынан каржылана турган бул долбоор негизи кымбат долбоор. Анткени ал жерде ал объекттер курардын алдында биринчи кезекте ал жерде сугат ирригациялык системасын иретке келтириш керек. Ошол иш-чара план ишке ашкандан кийин гана ал бактын аймагында бар ачык жерлерине толук кандуу бактарды тигип, экспозицияларды түзсөк болот. Жалпы ал долбоорду ишке ашыруу көп каражатты, көп эмгекти, көп иштей турган адистерди талап кылат. Демек, бул баягы жакында ишке аша турган долбоор эмеспи же кандай? Ал Каржысы аныктала элек, же кандай мөөнөтү так эмес. Долбоорчулардын айтымы боюнча бул жолдуу сумма ошол Ахунбаев көчөсүндө ботаникалык бакка бардык иш-чараларды камтыганда бул жолдуу бир 45 миллион доллар деп айтылган. Бирок бул озеки гана. Ар бир объект өзүнчө проекттик сметалык документтер аныкталыш керек. Ошондо гана так баасы ошондо билинет. Бүгүнкү күнү биринчи кадам катары, биринчи этап катары реконструкцияны Горький көчөсүндөгү декоративдүү гүлдөр лабораториясынын аймагынан баштайбыз деп белгиленди. Ал жерде 5 гектар жер. Кичине болгон, кичине де баштайлы деди. Анан акырындык менен бул Ахунбаев көчөсүндө дагы реконструкцияны этап кылып
реконструкция кылсак болот деген сөз айтылды. Реконструкциядан мурда ирригацияны калыбына келтиришибиз керек деген Албетте, маселени айтылды. биринчи Бүгүнкү кезекте күндө ирригациянын абалы кандай? Суу ичеби бул ботаникалык бак? Ботаникалык бактын ирригациялык системасына биз 2021 жылдан бери проекттик сметалык долбоор документацияны ишке ашырып, биринчи этап катары Горький көчөсүндөгү канал усту куруп бүткөнбүз. Туруктуу ал жерден Ала Арча дарыясынан Горький көчөсүндө 2 лабораторияга суу туруктуу келет. Келет, жайкысындагы. Ооба. 22 жылы суу жагынан маселе болгон жок. Акунбаев көчөсүндөгү биринчи этап катары 7 апрель Токумбаев көчөлөрүнүн кесилишинде аймакты тазалоо иштери жана ал жердеги сууду кабыл алуучу бассейнди курдук, 160 метр лотокту сактап алып салдык. Ооба. Ал бул жаңы долбоордо, сууга системасынын жаңы долбоорунда суугаруунун бардык түрлөрү камтылган. Бул тамчылат суугаруу, жамгыр самал, арык менен суугаруу, каптама суугаруу деги эле ар бир өсүмдүктөрдүн түрлөрүнө жараша суугаруу нормасы болот, жана түрү дагы болот. Ошого ылайыкталган суугаруунун комплекстүү түрлөрүн камтыганбыз. Демек, тамчылат суугарууга же түтүк менен жамгыр сымал суугарууну пайдаланып турган болсок, биздин суу Ала Арча Аламедин дарыясынан келет да, сууду тундуруп алыш керек. Ошон үчүн биринчи этапта суудун биздин территориядагы ошо суу кирген жерде башына биз сууду тундура ала турган атайын бассейнди курдук. Биринчи этап ошол. Баягы ачыгын сүйлөшөлүчү, бүгүнкү күндө ботаникалык бактын абалы кандай? Биздики быйылкы жылы 2023 жылга карата ошол суугат системасын кошуп сметаны, бюджеттин сметасын бергиле деген долбоорун биз аны тапшырганбыз. Жалпы биздин техника алып оңдоп түзөө иштери менен бергеликте ирригациялык системаны толук капиталдык ремонтун өткөрүү менен жалпы 153 миллион сомго бергенбиз. Тилекке каршы ошол сумманын ичинен бизге 25 миллионду гана бөлүп берип атат. Ошондо быйылкы жылга суугат системасын оңдоп түзүүгө каржы бөлүнбөй калды дагы. Эми быйылкы жылы дагы ошол мурдагы эле суугат арыктарын, каналдарын дагы тазалап, колубуздан келишинче мына ошол менен дагы суугарат окшойбуз. Бул 25 миллион каяка кетет негизи? Каяка сарпталат негизинен? Анын ичинде бул айлык соцфонд налог ал өзүнчө бир статья. Административдик корпусту, 2 этаж административдик корпусубуз бар. Мына ошонун оңдоп түзөөсүнө, капиталдык оңдоп түзөөсүнө жанагы текущий ремонт деп коет, ошону оңдоп түзөгөнгө, анан инвентарь, айыл чарба инвентарин алууга, ГСМ алууга мына ошондой жанагы жылуулук, электр энергия мына ошолорго төлөй турган каражат бөлүндү. Штаттык бирдиктин саны канча бүгүн? Бүгүнкү күндө эле былтыркыдай эле 68 штаттык бирдик бар, анын ичинен бир жумушчу, рабочий. Бир жумушчу, калганы кимдер? Калганы баары жетектөөчүлөр же кандай? Жок, 15 штаттык бирдик бул кароолчулар. Бизде 5 аймак лабораторияларга бар, мына ошол жерде 3-төн 15 штаттык бирдик кароолчулар күзөткө кетет. Бир трактор айдоочу, бир машина айдоочу, техперсонал, электрик, техничка мына ошондой жалпы 22, 7 киши бул административдик башкаруу бөлүмү, калгандары сиздин орун басарларыңыз, бухгалтер жана башка. Окумуштуу катчы, инженердик маалыматтык топ 4 киши, анан калгандары бул илимий кызматкерлер. Илимий кызматкерлер, ал жерде кандай илимий иштер жүргүзүлөт? Биздин негизги аткарып жаткан максатыбыз бул 3 багытта өтөт. Биринчиси интродукция, адаптация, өсүмдүктөрдү сырттан алып келип, уругунан баштап, ошол биздин шартка көнө турган өсүмдүктөргө байкоо жүргүзүү жана сунуштама берүү. Экинчиси бул коллекцияны топтоо. Дүйнө жүзүнөн өсүмдүктөр келгенден кийин биздин Кыргызстанда жашаган биздин Кыргызстандын жарандарына дүйнө жүзүндө био ар түрдүүлүктүн өкүлдөрүн көрсөтүү. Бул экинчи негизги максатыбыз. Үчүнчүсү бул билим берүүчүлүк жана агартуучулук. Биз менен абдан көп студенттер, университеттердин студенттери келишет, колледж, мектептердин окуучулары келишип, бизден практика өтөт, экскурсияга келишет. Ошол 3 багыттагы негизги иш-чараларды өткөрөбүз. Жогоруда бир киши жумушчу, бул эмне иш кылат бир жумушчу?
жумушчу негизи тазалайт. ботаникалык бакта мындай мен эки багыттуу деп айтып кетейин. Бири бул илимий изилдөө иш болсо, биз аны аткарып жатабыз. Экинчиси бул агротехникалык чарбалык жумуштар. Арык тазалайт, чөбүн чабат, там ушундай чарбалык жумуштарды Аянты канча өзү ботаникалык бактын? Бишкек шаарында 170 гектар, Горькийде көчөсүндө 20 гектар, Акынбаев көчөсүндө 150 гектар. Ошондо жалпы болгондо 200 гектардан ашыгыраак? Жок, 170 гектар. 170 гектар. 170 гектарга бир кишиби ошондо? Норма боюнча ар бир гектарда 2ден жумушчу болуш керек экен. Союз мезгилинде ошондой норма сакталып келген. 200дөн ашык киши болушу керек экен да негизи. Ооба. Бизде бүгүнкү күнү мына бир эле жумушчубуз бар. Биз 22-жылы 11 майда жогорку кеңеш ботаникалык бактын статусу боюнча токтом кабыл алганда дагы ошол жерде айтылган керектүү болгон штаттык бирдиктерди каржы министрлиги тарабынан каржылансын деп тапшырма берилген. Биз тиешелүү документтерди каржы министрлигине тапшырганбыз, бирок тилекке каршы ал колдоо тапкан жокпуз. Штаттык бирдиги бир боюнча эле калып калып калды. Сиздер эмне канчаны сунуштадыңыздар эле? Жалпы биз 24 штаттык бирдикти сураганбыз, анын ичинен 10 жумушчу, 4 агроном, 3 дагы күзөтчү, механик, анан инженер гидротехник, анан питомниктерди башкаруучу. Ушул Бирок тилекке каршы колдоо таппай калды. Айлыктары канча болмок эле, эгер неметсе, же болбосо азыр алып аткан айлыгыңыздар канча? Жалпы аябай көп каражат бекен бул? Жок, жалпы айлык биздин төмөнкү анан жогоркусун айтканда оклад боюнча 7040 бул төмөнкү айлык. Бүгүнкү күнү жумушчулары салып аткан эң жогоркусу бул 18 000. 18 000 айлык. Андан салыгы кармалат, башка колуна тийгени башка. 14 000, 13 000 айланасында. Ошондой болуп калат. Ушул көйгөйдү президентке айтууга мүмкүнчүлүк болдубу? Каржы министрлигинен биздин сунушубуз тилекке каршы колдоо таппай атат, бир жумушчу менен отурабыз деп. Бул маалымат өлкө башчысына жетпиби деген? Мүмкүнчүлүк болду. Мен ал маселени дагы себеби өзү да сурап калды. Мен айтууга мүмкүнчүлүк болду. Эми ойлойм, эми каржы бөлүнүп бизге штаттык бирдиктер берилсе, андан тышкары Горький көчөсүндөгү аймагыбызды иретке келтиргенден кийин ботаникалык бактар кандай болуш керек экенин ошонун мындай орусча айтканда показательный көрсөтө турган бир жакшы лаборатория түзүп аймакты кылып, ал жерге дагы киреше табуучу объекттер дагы болсо, ал ошол биздин атайын эсепке түшөт. Казына аркылуу биз ошол түшкөн каражатка дагы керектүү болгон бизге адистерди алууга мүмкүнчүлүк болот. Каражат канчалык көп түшсө, ошондо биз бюджеттик гана жакты карабастан атайын эсепке көбүрөөк каражат түшсө, демек ошол каражатты пайдаланып биз жумушчуларды көбүрөөк алсак мүмкүнчүлүк болот. Каражат табат дегенде ошондо бул баягы акы төлөнүп кирсе, элдер акы төлөп кирип көрсө, кыдырса, сейилдесе деген маселени айткыңыз келип атат да. Ал маселени Садыр Нуркожоевич Жапаров өзү баса белгилеп кетти. Келгенден кийин бардык дүйнөлүк эле ботаникалык бактарда мына ошондой экен. Акы төлөп кирип, анан бул жерге деле ошондой болсо, анда силерге өзүңөргө дагы кошумча каражат табып, өзүңөр каржылай турганда бир мүмкүнчүлүк болот деген сөз айтылды. Эми акы төлөп кириш үчүн мунун ичи таза болушу керек. Ткан болушу керек, ирээттүү болушу керек. Анан азыркы абалында ким акы төлөп кирет? Бүгүнкү күнү акы төлөбөйт, бекер эле киришет. Эгерде экскурсияга деп атайын жазылышып, атайын топтор келсе, анда бухгалтерияга атайын бекитилген сметасы бар, суммасы бар билеттин. Кирүү акысын ошол жака төлөп, анан экскурсияга киришет. Эгерде мындай кирүү ал бекер эле. Эми ошол Горькийдеги биз аймагыбызды көрсөтүүгө, чет өлкөдөгү ботаникалык бактарда кылып, аймагын иретке келтирип, жакшы бир аймак түзүлсө, ошондо гана кирүүгө атайын жанагы электрондук билет алуу мүмкүнчүлүгүн дагы түзүп беребиз деди. Ал накталай акча эмес, электрондук билет алуу шартты дагы түзүп беребиз деди. Мына ошол эгер түзүлө турган болсо, ал түз казынага түшөт, түз биздин эсепке түшөт. Демек, ачык болот бардыгы. Ботаникалык бактын аймагы кемип кеткен эмес эле, мындай бир жеке тараптардын колуна өткөн учурлар жокпу? Жок, андай учур болгон жок. Биздин ботаникалык бакка өтө жакын 2-3 курулуш түшкөн. Бул
Ушулар окшойт. Бул Ахунбаев көчөсүндөгү мына Аламедин дарыясынын жанындагы көп кабаттуу үй салынып калып атат. Анан бир үй, бул үй биздин жаныбызда, а тиги жогоруда көрсөтүп жаткан үйлөр булар Аламедин дарыясынын сол жээгинде. А бул көрүнүп турган үй бул оң жээгинде болуп атат, биздин бакка өтө жакын салынып калган. Бирок биздин бактын аймагында эмес, бул бизге тиешеси жок. Анан бул жогоруда көрсөтүлүп жаткан жол салынган аймактагы биздин ботаникалык бакка тиешеси жок. Ботаникалык бакты кесип өткөн жол салынды ошондо. Бул жерде Союз мезгилинде түштүк чоң чүй каналынын бир бутагы болгон, Юбочка деп коет. Мына ошол каналдын эки жагына жол салынды. Бул Каралаев көчөсүнөн 7-апрель көчөсүнө чыга турган эки багыттуу жол салынган. Бирок ал жер биздин ботаникалык бакка тиешеси жок. Дагы бир көп кабаттуу үй бул Горький көчөсүндөгү дендрарий коруктун жанына салынып калган. Ал жерде да көп кабаттуу үй өтө жакын салынып калган. Анан айрым учурларда ортосунда тосмо бар деп биздин бак менен үйдүн ортосунда мына ошол жердин дагы көбүрөөк таштандылар таштап ошондой учурлар болот. Бийик кабаттардан ыргытып ийишет же кандай? Жок, ылдый келип эле ачык решетка сыяктуу да тосмо, туюк жабык эмес, ошол жерине таштап коюшат. Бир жагынан рахмат айтып кетишим керек, биз кайрылып атабыз да ошол өзүбүз тазалайбыз, анан ал үйдүн жашоочуларына кайрылып, айрым учурларда аң сезими жакшы бизди колдогон жашоочулар өздөрү чыгышып келишип бизге ошол өздөрү эле таштаган таштандыларды таштап жыйнап кетишет. Ага ыраазычылык билдирем. Ботаникалык бактын Бишкектеги уникалдуулугу эмне? Ошол эле учурда мындай бир шаар үчүн зарылчылыгы? Эң негизги мен жогоруда айтып кеткендей, бул өсүмдүктөрдүн интродукциясы деп айтпадымбы? Биздин Кыргызстанга алып келип тиккен өсүмдүктөрдүн баардыгы атайын сыноодон өткөрүү биздин эң биринчи максатыбыз ошол. Кыргызстанга биздин шартка көнгөн ылайыктуу өсүмдүктөрдү сунуштоо. Эгерде биз менчик питомниктерден алынган Европа мамлекеттеринен түздөн-түз эле алып келинген көчөттөр айрымдары биздин Кыргызстандын шартына көнбөй кургап калып атпайбы, өсө албай жатат. Биздин максат, биздин милдет аткарып жаткан ошол өсүмдүктөрдү уругунан өстүрүп, биздин шартка көнсө, анда Кыргызстандын жашыл курулушуна сунуштоо. Ошол сунуштамаларды биз иштеп чыгып, тизме түзүп, анын ар бир өсүмдүктүн сууга чыдамдуулугу, көлөкө берүү, чаңды өзүнө сиңирип алуу, нымдуулукка туруктуу топурактын дагы нымдуу кургакта топурактын мүнөздөмөлөрү бар да, мына ошол жарыкка чыдамдуу, же тескерисинче көлөкөгө өсүүчү өсүмдүктөр деп биздин сунуштамада конкреттүү ар бир өсүмдүк боюнча мүнөздөмөлөр берилет. Ошол сунуштамаларды биз шаардын муниципалдык ишканаларына берип, алар анан ошол сунуштама менен шаардын ичине, же болбосо Кыргызстандын ичинде аймактарга райондоштуруп дагы беребиз. Ошолор мына бул өсүүгө мүмкүнчүлүгү бар, бул болсо өсө албайт деп. Мына ошондой сунуштамалар бул биздин биринчи милдетибиз. 85 жылдык тарыхында, 50 жылдык тарыхы деп айтайынчы, 50 жылдык тарыхында ошол милдетти так аткарып, ботаникалык бактын сунуштамасы боюнча Кыргызстандагы көп калктуу пункттар, анын ичинен биздин Борбор, Фрунзе шаары дагы биздин сунуштама менен көрктөндүрүлүп, шаарыбыз абдан кооз болгон. Кийинки учурда гана биз менен көп жакын тыгыз иштебегендиктен кандай десем, бизде тигилген бак шыр эле мындай сонун болуп көрүнүш керек деген ой менен чоң бойлуу көчөттөрдү алып келип тигишкен. Аны менен урап калды көбү. Кургаган да болду, айрымдары ооруп калды, айрымдары ошол сырттан келген көчөттөр менен ар кандай бактериялык оорулар дагы кошо келген Кыргызстанга. Ошондо биздин мисалы Бишкек шаарындагы айрым бактарыбыз ошол сырттан келген оору жугуп, ооруп атканы да ошондо да. Маанилүүлүгү ошондо. Кыргызстандагы убагында Кыргызстан боюнча
багбанчылык өнүккөн. Ошол багбанчылыкта дагы биздин Энвер Закизянович Кореевдин сунуштамасы менен Кыргызстанда багбанчылыкты өнүктүрүш керек деп биздин сортторду райондоштуруп Кыргызстан боюнча тигилип, аларга да байкоо жүргүзүлгөн. Бул дагы чоң иш. Биздин ошол илимий көз караш менен илимий негизде өстүрүлгөн көчөттөрдү Кыргызстанга сунуштап тиксек, бул Кыргызстан үчүн өтө пайдалуу, маанилүү. Мисалы, ушул принципти, мен азыр жаңы эле айткан принципти Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев 2021-жылы кайрадан жаңыртып кабыл алды дагы. Бүгүнкү күнү Өзбекстандын областтарындагы борбор шаарлар, областтык борборлордо жана мамлекеттин борбор шаарында тигилип жаткан көчөттөрдүн бардыгы ботаникалык бактын сунуштамасы менен гана тигилсин деген атайын токтому чыккан. Райондоштуруп, ылайыкташтырылган гана көчөттөр тигилсин деген токтому чыккан. Бул абдан жакшы токтом. Бизде азыр андай жок да, сырттан алып келип эле тигип атышпайбы? 600 Тилекке каршы биздин 9000 сомдон, 10 000 сомдон алып келип атышат. Ошондой учурлар болду. Тилекке каршы биздин негизи биздин иштелмелерди кеңири пайдаланып, ошону негиз катары алып тиксе, анда бизде көп экономикалык чыгымдар да болмок эмес. Чоң рахмат Гүлайым Чыныбековна, студиябызга келип суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн, ботаникалык бактын абалы тууралуу, аны модернизациялоо, реконструкциялоо тууралуу маалымат бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жолку чыгарылышта биз Бишкек шаарындагы ботаникалык бак илимий изилдөө институтунун абалы, аны реконструкциялоо маселеси тууралуу сөз кылдык. Суроолорубузга ботаникалык бактын директорунун милдетин аткаруучу Гүлайым Дөңбаева жооп берди. Саламатта туруңуздар.